Бүгін сіз Қырғызстанда Манас атанырына Манассыз. Ташиевди Манаска теңеген курултайдын делегаты. Элдик курултайдын делегаттарынын бири Байсидин Батыркулов УКМК турагасын Камчыбек Ташиевди Манаска теңеди. Чек ара боюнча билбей туруп эле диванный эксперттери жазып жүрүшөт, бирок өтө кооптуу абал согуш абалына жеткен эле. Ажалга тике карап башын өлүмгө байлап барып Камчыбек Кыдыршаевич согуш мезгилинде ошол жерде туруп маселени биздин пайдабызга чечип берди. Бүгүнкү күндүн манасы десек пакта койду дейсиңер, бирок тарых таразалайт деген ал. Белгилесек, учурда Бишкекте курултай өтүп жатат. 9 жашында Дубайдан батир сатып алган Тажикстандын президентинин небереси. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун небереси Эраджон Гулов 9 жашында Дубайдан кымбат батир сатып алган. Бул тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору OCCRP Дубайдагы кыймылсыз мүлк тууралуу ачыкка чыгып кеткен документтердин негизинде бул маалыматты таратты. Анда Пальма Джумейра деген белгилүү архипелагдагы батирдин аянты 210 чарчы метрди түзөт. Азыр 18ге чыккан Эраджон Гулов аны канча суммага алганы белгисиз. Иликтөөчүлөр батирдин учурдагы баасы 1,3 миллион доллардан ашарын аныктап чыгышты. Азыр анын ижара акысынан эле жылына 55 миң доллар Рахмондун небересине түшөт. 20 декабрь. 4 дөңгөлөк асман арам алып турнак машина. 20 декабрь. Жолдон этет болуңуздар, туугандар. Жолумуз. Карачы машина. Не машина экен бул? Билбейм да. Водительдер тирөлөгөн. Ичинде ош койду. Адамдарбы? Аман ака ба? Şimdi hata. Müzik çıldı.